Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Сейсмологдор Бишкек арена стадионунун курулушу менен таанышып чыгышты. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине караштуу жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институтунун директору Канат Канболотов институттун кызматкерлери менен биргеликте Бишкек арена улуттук футбол стадионунун курулуш иштерин жеринен көрүп чыкты. Бул тууралуу курулуш министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, тааныш учурунда адистер стадиондун курулушунда колдонулуп жаткан инженердик жана конструктивдик чечимдерге, ошондой эле заманбап технологияларга өзгөчө көңүл бурушту. Долбоорлоо жана курулуш иштерине чет өлкөлүк компаниялар да тартылганы белгиленди. Маалымат үчүн, Бишкек арена стадиону Борбор Азиядагы эң ири спорттук долбоорлордун бири болуп саналат. Ал 51 000 көрүүчүгө ылайыкталып, жалпы аянты 170 000 чарчы метрди, бийиктиги 70 метрди түзөт. Уфа шаарында 9-класстын окуучусу мектепте ок чыгарды. Бүгүн Башкыртстандын Уфа шаарындагы мектептердин биринде 9-класстын окуучусу пневматикалык курал менен ок атып, петарда жардырган. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, өспүрүм мугалимге жана 3 классташтарына карай пластик октор менен бир нече жолу ок чыгарган. Окуянын кесепетинен тарых мугалими бетинен жеңил жаракат алып, Уфа шаарынын мэри Ратмир Мавлиев өспүрүм классташтары тарабынан куугунтукка алынганын белгиледи. 9-класстагы башка окуучулар аны мазакташкан жана бул жагдай анын мындай аракеттерге баруусуна себеп болушу мүмкүн. Натыйжада ал пневматикалык мылтык менен кирип ок чыгарган деп билдирет Мавлиев. Айрым классташтары жана кошуналары анын мугалим менен да кастык мамилеси болгонун, бул тууралуу өспүрүм өзүнүн Telegram каналында да жазганын айтышууда. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ошондой эле база порталынын маалыматына караганда, өспүрүмдүн ата-энеси республикалык салык кызматынын жетекчилик кызматтарында иштешет. Атасынын айтымында, уулу мектептеги чыр-чатактарга көп таттанып, шылдыңдап күлүшкөнүн айткан. Учурда өспүрүм кармалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, анын ичинде шалаакылык беренеси боюнча да каралууда. Чатырына тик учак конот. Бишкекте авиациялык стилдеги 25 кабаттуу жаңы бизнес борбор курулат. Бишкек шаарынын так борборунда Кыргызстан аэропорттору ишканасынан авиатор аттуу 25 кабаттан турган бизнес борбор курулат. Бул тууралуу бүгүн мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, бул долбоор ишкердик инфраструктураны, мейманкана сервисин жана авиациялык элементтерди айкалыштырып, борбор каланын эң өзгөчө жана заманбап архитектуралык демилгелердин бири болуп калмакчы. Долбоордун негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири 25 кабаттуу имараттын чатырында тек учак конуучу аянтчасы болот. Осман Airlines авиакомпаниясынын Бишкек шаарынын аймагында жана ага жакын райондордо эс алуу жана ишкердик багыттардагы тек учак каттамдарын жүзөгө ашыруусу мерчимделүүдө. Компания бул максаттарда жакын аранын ичинде тек учак сатып алууну көздөп жатат. Авиатор долбоору бизнес өкүлдөрүн, инвесторлорду жана борбор каланын конокторун өзүнө тарта турган жаңы борборго айланып, инновациялык, ачык, заманбап жана тымактуу Бишкектин символу болууну көздөйт деп белгиледи Кыргызстан аэропорттору ишканасынын төрагасы Манасбек Самитинов.
Илон Маск АКШда жаңы жарандык согуш башталганын айтууда. Ишкер Илон Маск АКШда жарандык согуш 2-0 башталган болушу мүмкүн деген пикирге кошулду. Ал X социалдык тармагында Zero Hedge порталынын жарандык согуш 2-0 башталганын кабыл алууга убакыт келди деген макаласына комментарий берип, ооба, ушундай сезилет деп жазды. Маалыматка ылайык 24 январда Миннесота штатынын Миннеаполис шаарында ачык ара кызматынын кызматкери эркек кишини атып өлтүргөндөн кийин нааразычылык акцияларынын жаңы толкуну башталган. АКШнын ички коопсуздук министрлигинин маалыматына караганда маркум федералдык агенттер анын колундагы куралды тартып алууга аракет кылганда каршылык көрсөткөн. Буга чейин 7 январда мыйзамсыз мигранттарды издөө операциясынын жүрүшүндө иммиграция жана бажы кызматынын кызматкерлери жолдун ортосунда токтоп турган унаадан айдоочуну түшүүгө буйрук беришкен. Унаа алдыга жылып кеткенде кызматкер ок чыгарып, аял алган жаракаттардан улам каза болгон. Бул окуялар коомчулукта кеңири резонанс жаратты. Демократтар жана алардын тарапташтары президент Дональд Трампты, анын айланасындагыларды жана күч түзүмдөрдүн аракеттерин кескин сынга алышууда. Чубак Жалиловго Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү сынышталды. Президент Садыр Жапаров бүгүн дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин төрагасы Талантбек Ташибековду кабыл алды. Мамлекет башчысынын администрациясы президент Ташибековду кызматка тайындоо учурунда ага бир катар тапшырмаларды бергенин билдирди. Агенттиктин төрагасы мамлекет башчысына агенттиктин иш пландары жөнүндө маалымат берип, дин жана этностор аралык мамилелер чөйрөсүндөгү артыкчылыктуу багыттар тууралуу айтып берди. Жапаров диний чөйрө жана этностор аралык мамилелер маселелери өзгөчө салмактуу, жоопкерчиликтүү жана кылдат мамилени талап кыларын баса белгиледи. Ташибеков уюмдун түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата юбилейлик иш-чараларды өткөрүү пландары жөнүндө маалымдап, буга байланыштуу мамлекет башчысынан эмгек сиңирген дин ишмерлерин мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо маселесин кароону өтүндү. Президент бул маселе боюнча макулдугун билдирди. Ошондой эле диний ишмер жана картоочу Чубак Ажы Жалиловго көз өткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын баатыры деген ардактуу наамын ыйгаруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Соңунда президент Ташибековго улуттук агенттиктин тутумдуу жана ачык айкын ишин камсыз кылууну, ошондой эле дин аралык жана этностор аралык ынтымакты бекемдөө, биримдикти жана адилеттүүлүк принциптерин илгерилетүү маселелерине өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Москванын метросунда жарандардын телефондору текшерилүүдө. Москва шаарынын метролорунда жүргүнчүлөрдүн мобилдик телефондору текшериле баштады. Бул тууралуу Орусия басылмалары билдиришүүдө. 2026 жылдын 4 февралындагы транспорт министрлигинин буйругуна ылайык мобилдик телефондорду текшерүү боюнча жаңы эрежелер киргизилди. Бул чаралар зарыл болгон учурда жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн мурдагы коопсуздук талаптарына кошумча катары колдонулат деп билдирген Москва шаарынын транспорт департаментинин басма сөз кызматы. Коопсуздук эрежелерин сактоо үчүн бардык жүргүнчүлөр металл детекторлор аркылуу текшерүүдөн өтүшөт. Жаңы буйрук 2026 жылдын 1 марттан тарта күчүнө кирет. Анда фотоаппараттар, мобилдик телефондор жана жеке компьютерлер күйгүзүлүп, иштөө жөндөмдүүлүгү текшерилип каралат. Милиция жана абак кызматкерлери соттолгон адамды алдоого шектелүүдө. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 16 түзөтүү мекемесинин жана Бишкектин 1 май райондук милициясынын кызматкерлери кармалышты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык эки шектүү 2024 жылдын декабрынан 2025 жылдын апрелине чейин түзөтүү мекемесиндеги соттолгон адамдын ишенимине киришип, ага кечирим берүү үчүн ири суммадагы акча алышкан. Бирок кийинчерээк соттолгон жарандан кечирими четке кагылган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, кармалган шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилишти. 10 ай аябай көп экен дебегиле. Президент айдоочулукка окутуудагы реформага каршы чыкпоого чакырды. Өлкө башчысы Садыр Жапаров айдоочулукка окутууда ишке ашырылып жаткан реформа келечек үчүн жасалып жатканын белгилеп, элди каршы чыкпоого чакырды. Президент унаа мекемесинде сүйлөгөн сөзүндө 10 ай окутуу көптүк кылбастыгын айтты. 48 000 сом төлөп, 3,5 ай окуп, жылдап экзаменден өтпөй жүргөнүңөр жакшыбы? Же 19 000 сом төлөп коюп, анан 10 ай окуп, бир же болбосо 2 жолу келип,
экзаменин өтүп кеткениңер жакшыбы? Мына азыр жылдап экзамен тапшыра албай жүргөндөр бар. Ошондуктан мен сиздерден суранарым, унай аябай көп экен дебегиле, унаа мекемесинде иштеген балдарды иш башкармалыктын башчысы Каныбек Туманбаевди күнөөлөп жатасыңар. Саясатта жана мамлекеттик кызматта эки түрдөгү адамдар болот. Бир түрү тили менен буудай куруйт, бирок берилген иштин 1%-ын аткара албайт. Кээ бири тили менен сүйлөгөндөрдүн тескериси ишти айткандан артык кылып аткарып коет, бирок элге чыгып сүйлөй албайт. Чыгып сүйлөсө түшүндүрө албайт. Мен ошол үчүн элге түшүндүрүп коюуну деп өзүм келдим. Биз келечек үчүн жасап жатабыз туугандар. Каршы чыкпагыла деп белгиледи президент. Булак Супер Кежи.